Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Берекелүү жана жагымдуу жолугушууга кош келиңиз. Аллахтан бул көз ирмемдерди кыяматтагы таразанын оң чөйчөгүндөгү өзү ыраазы болгон иштердин арасында кылуусун сурайм. Бул монголдор окуясынын 9-бөлүгү. Багдадка чабуул. Өткөн бөлүгүндө биз Хулагунун даярдыкты кандай дыккаттык менен өтө жогорку деңгээлде көргөнүнө күбө болгонбуз. Ал даярдыктар монгол аскерлеринин Аббасид халифатын көп күч сарптабай басып алуусуна жана Иракты колго алуусуна ыңгайлуу шарт түзүп берди. Биз согуш театрынын даярдыгын, дипломатиялык келишимдерди жана психологиялык чабуулду кээде мусулмандардын жардамы менен алардын кол алдында болгон маалыматтык каражаттар аркылуу жүргүзгөнүнө күбө болдук. Ар кай жерде монгол армиясынын мүмкүнчүлүгүн ашыра мактап, монгол аттарынын артыкчылыктарын жана мусулмандар монголдордон канчалаган жылдар артта калганын баян кылып жатышып, мусулмандардын казат кылууга же каршылык көрсөтүүгө, коргонууга болгон үмүттөрүнө чүрүшүп, максаттарын жок кылышты. Андан сырткары Хулагу Аббасид халифатынын министрлеринин башчысы Муайюддин аль-Алками менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү дедик. Алардын келишими боюнча ал Аббасидтердин халифин бир нече жылдар ичинде багындырууга көндүрмөк болот. Ушул жерде көңүл бура турган нерсе, бул иштер Багдадтын кулашынан бир нече жылдар алдын болуп жатат. Хулагу Багдадты басып алууну 649-жылы пландап, 656-жылга чейин жүргүздү дедик. Албетте бул хижрат жылдары боюнча. Алардын келишими боюнча Визир Аббасид мамлекетинин аскери бюджетин колунан келишинче азайтмакчы болот. Ананда аскерлердин санын кескин кыскартмакчы эле. Калган аскерлерге согуш өнөрүн үйрөтүүнүн, машыктыруунун ордуна чарбай иштерин кылууга жумшайт. Ушундай аракеттери менен ал аскерлердин согуш өнөрлөрүн жоготуп, каршылык көрсөтүүгө жараксыз кылмакчы болот. Ошентип, халиф Мустазим Биллах айланасындагы саткындардын Муайюддин аль-Алкаманын тилине кирип, аскерлерди өтө кескин азайтып жиберди. Халифтин атасы Мунтасир Биллахтын убагында ислам армиясынын 100 000 аскери болгон. Азыркы башкаруу мезгилинде 10 000 аскери калды. Өзүңөр эми элестетип көргүлө. Аббасид халифатынын 100 000 эмес 10 000 аскери калды. Алар да кор болуп, мүңкүрөгөн абалга түштү. Мынчалык кор болуунун себеби эмнеде эле? Себеби ал армиянын бюджетин да кыскартып салган болчу. Аскерлердин маянасы жашоодо эптеп күн көргөнгө араң жетчү. Аббасид халифатынын акыркы күндөрүндө мусулман аскерлери мечиттерде же базарларда кайыр сурап калышкан экен. Эми ушундай абалдагы аскерлер кандай кылып согушат? Анын үстүнө алардын идеологиясы да жок болчу. Ошол мезгилдин аалымдары аскерлерге жана адамдарга дем берип, алардын руханий өсүштөрүнө түрткү болгон эмес экен. Аалымдар монголдордун ислам жергесинде кылып жаткан жырткычтыктарын элдерге айтышпай, мусулмандар бир туугандай экендигин, бири-бирине жардам берүүсү керектигин айтпай, Аллахтын жолунда казат кылууга элдерди чакырбай калган экен. Акыр аягы келип, монголдордун болуп көрбөгөндөй даярдыктарын мусулмандардын укмуштуудай чөгүүсү коштоп жүрдү. Биздин жараткан Кудайыбыз кемчилдиксиз зат, анын закондору өзгөрбөйт. Фатыр сүрөсүнүн 43-аятынын маанисинде сен Аллахтын жолун башкага алмаштыра албайсың. Сен Аллахтын жолун өзгөртө албайсың дейт. Жараткандын жер бетиндеги орноткон эрежеси боюнча аракет кылган адам капыр болгонуна карабай, ал натыйжага жетишет. Ал эми ким мүмкүнчүлүктү колдонбой, эч бир аракет кылбай койгон болсо, ал адам мусулман болгонуна карабай, жеңилүүнүн ачуу даамын татып, кордолгон абалга туш келиши мүмкүн. Мунун мисалына биз Аббасид халифатынын абалын айтсак болот. Хулагу Аббасид халифатына болгон жүрүшкө чейин бир нече жыл илгери 654-жылга карата пайда болгон абалды карап туруп, бул абал Аббасид халифатын басып алууга болгон эң чоң мүмкүнчүлүк деп эсептеп, империянын баардык булуң бурчтарынан адамдарды аскерге чакыруу менен өз күчтөрүн топтой баштады. Монголдордун негизги күчтөрү Азербайжан менен Хамадандын ортосундагы Тибриз аймагына топтолду. Бул жер Монгол империясынын батышы, Ирактын чыгышы болуп калат. Азыр бул жерлер Иран менен Азербайжанга карайт. Бул жердеги негизги күчтөрдөн сырткары, ал бул жортуулга көптөгөн жардамчы күчтөрдү тартты. Ал Орусиядагы монгол аскерлерин чакырды. Бул аскерлер Орусияны басып алууда өтө чоң согуштук тажрыйба топтошкон эле.
Орусиядан келген аскерлерге Жуучунун уулу Батый хандын балдары кол башчылык кылчу. Батый болсо өз мезгилинде Европага болгон жүрүшкө кол башчылык кылган болчу. Анан да Хулагу бул ишке мындан башка Европадан да атагы камкорлук менен чыккан кол башчыны чакырган эле. Ал болсо биз мурда сөз кылган Папа Иннокентий IV сүйлөшүүгө аракет кылган Байжу болчу. Байжу чындыгында монгол татарлардын эң улуу кол башчыларынан эле. Ал да өзүнүн өтө чоң армиясы менен келип кошулду. Ошентип монгол армиясы Хулагунун негизги күчтөрүнөн, анан Орусия менен чыгыш Европадан келген аскерлерден түзүлдү. Мындан сырткары Хулагу Кытайдан миңдеген жаачылар менен от менен атуучу куралдарды иштеткен инженерлерди алдырды. Булар ошол мезгилдин адамдары укпаган, көпчүлүк аскерлер көрбөгөн эң алдыңкы согуш куралдары болчу. Андан кийин Хулагу бул армиянын кол башчысы кылып Кетбуканы дайындады. Кетбука монголдордун талашсыз кыйын аскер башчыларынан. Ал Чыңгызхандын убагынан бери аскер башчылык кылып келген. Анан да ал христиан динин кабыл алгандардан болчу. Ошол мезгилде монгол аксөөктөрүнүн арасында христиан динине өткөндөр кеңири тарап кеткен экен. Мунун себеби өтө көп монгол аксөөктөрү, аскер башчылары Европаны басып алгандан кийин Европанын канайымдарын аял кылып ала беришкен болчу. Мусулмандарды басып алса да кыздарын аял кылып ала алышкан эмес. Себеби мусулман аялдар монголдорго же башка диндеги эркекке турмушка чыгышпайт. Ал эми христиандарга монголдор үйлөнө беришкен. Мына ушинтип христиан дини монголдордун хандыгына кирип кеткен. Монгол армиясынын башында турган Кетбука христиандыгынан сырткары өтө таланттуу, даанышман стратег аскер башчы болгон. Ошентип ал монгол армиясындагы көптөгөн христиандар менен да оңой эле мамиле түзө алган. Король Хитум христиан болчу. Андан сырткары монгол татарларга грузиндердин башкаруучусу жардам берген. Антиохия князы Боемонт баштаган крестүүлөрдүн Ливанттагы княздары, Багдадтын патриархи Макика жана Ливанттагы христиандар дагы мусулмандардан жашыруун монголдор менен кызматташып келишкен. Кетбука ушулардын баары менен байланышта болуп, жакшы мамиле кылып кете алат эле. Ушунун баары Хулагунун өтө дыккаттык менен пландаган иши болчу. Жана да Аббасид халифатына кол салууга эсепсиз көп аскер жыйналганы да анын иши эле. Андан сырткары буларга мусулмандардын бир нече топтору кошулуп алышты. Бул иш мусулмандар үчүн абдан ачуу жана өтө кейиштүү болчу. Моусулдун эмири Батруддин Лүнун аскерлери жана Алеппо менен Дамастын эмири Насыр аль-Айюбинин тобу, Насыр аль-Айюбинин өзүнүн баласынын кол башчылыгы астындагы мусулмандар монголдорго кошулуп кетишти. Мындан сырткары армяндардын королу Хитум аскерлерин өзү баштап келди. Жана да грузиндердин королу өз аскерлери менен келишти. Өтө чоң армия топтолду. Бир эле Багдадты курчоого алган аскерлердин саны Ирактын түндүгүн, түштүгүн жана жалпы чек араны курчап турган аскерлерди эсепке албаганда 200 000 адамды түздү. Ирактын Хамадан деген шаарында чоң аскери мажлис болуп өттү. Хамадан Багдадтын чыгышында 450 чакырым аралыкта жайгашкан эле. Хулагу Аббасид халифатына боло турган жүрүштү ошол чогулушта бекитти. Аббасид халифатын көздөй өтө чоң армия жүрүшкө чыкты. Булардын Багдадка болгон жолунда бир тоскоолдук бар эле. Ал тоскоолдуктун аты Исмаилиттер. Исмаилиттер өздөрүн мусулманбыз деп эсептеген менен, иш жүзүндө алардын ислам менен да, мусулмандар менен да эч байланышы жок. Алар көптөгөн диндин негиздерин жана шариаттын принциптерин бурмалап, өзгөртүп жиберишкен. Алардын чептери жана мунаралары бар эле. Өздөрү да жоокер, жанкечти элдер болчу. Алар мусулмандарга ар дайым байма-бай саткынчылык кылып келишкен. Дайыма кутум уюштурушуп, мусулман лидерлерине, илимпоздор менен аалымдарды өлтүрүү үчүн кол салып турушчу. Бул элдин коркунучтуу экендиги жана бир канча согуштук күчкө ээ экендиги маанилүү болчу. Ошентип бул адамдардын тобу дагы сүнниттик Аббасид халифатына каршы Хулагу менен биригүүгө аракет кылышты. Бирок Хулагу булардын коркунучтуу саткындар экенин билип бирикпей койду. Хулагу бул саткын элди өз аскерлеринин артында калтыруудан коркуп жок кылмакчы болду. Анын үстүнө булардын ортосунда кан кууган душмандык да бар эле. Монголдор Иранды чаап жатканда
Чыңгызхандын уулу Чагатайды Исмаилиттер өлтүрүп коюшкан болчу. Ошол күндөн бери монголдор кан кууган өчүн унутушкан эмес. Анын үстүнө монголдор бул аймактагы ислам жерлерине болгон жүрүшкө Чагатайдын кызында аскерлерге кошумча дух, кошумча эрк берет деп алып жүрүшкөн болчу. Ошентип улуу император Чыңгызхандын уулу Чагатайдын канын кууп, өчүн алуу монгол аскерлеринин мүдөөсү эле. Чагатайдын кызынын аты Салхан Катун болчу. Ал бул жортуулга башынан аягына чейин катышкан. Кыскасын айтканда, көптөгөн сүйлөшүүлөрдөн кийин монголдор Исмаилиттерди жеңип чыгышты. Алардын эң чоң чеби Аламутту курчоого алышты. Бир нече күн камалоодон кийин чепти кулатышып, адамдардын баарын кырып салышты. Шундай кылып, монголдор Исмаилиттердин аймагын толук колго алышты. Исмаилиттердин бир нечесин өз колу менен атасынын өчүн алсын деп Салхан Хатунга алып келишти. Ошентип монголдорго Аббасид халифатына жүрүшкө жол эми толук ачылды. Хулагу өзүнүн негизги армиясын 3 бөлүккө бөлдү. Биринчи ядро аттуу бөлүгүн өзү башкарды. Бул бөлүк Аббасид халифатынын чыгышындагы Ирандын Хирман тоолорун аралап өтүп, Аббасид халифатынын улуу шаары Багдадтын чыгышына барып токтомок. Экинчи аскер бөлүгүнө Кетбука аскер башчылык кылды. Кетбука монгол армиясынын Хулагудан кийинки экинчи кол башчысы эле. Аскерлердин бул бөлүгү да Хамадан шаарында жайгашкан менен, булар түштүккө карай жол тартышып, бир топ жерди айланып келип, Багдадты түштүгүнөн камоого алды. Ошентип монголдордун Хамадандагы аскерлери 2 бөлүккө бөлүнүштү. Алардын бири Багдадтын чыгышынан, экинчиси түштүгүнөн камоого алды. Аскердин 2ге бөлүнүшүнүн себеби шунчалык көп армияны буга чейинки Хулагу атайын салдырган жолдорда батыра албай калышты. Ананда аскерлердин аттарына чөп керек болчу. Ошончолук көп аттарды жол боюндагы талаалар тоюндура албайт эле. Ошондуктан сол канаттагы Кетбуканын кол башчылыгы астындагы бөлүккө атайын башка маршрут тандап алынды. Армиянын Хулагу башчылык кылган борбордук бөлүгү Багдадтын чыгышына жетип, шаарды камоого алды. Ананда эгер кокустан Аббасид халифатынын чалгынчылары чындап эле болуп калса, же башка бир маалыматты билгиси келген адамдар болсун, алар армиянын бир бөлүгүн ошонун жүргөн жолун, санын жана башка керектүү нерселерин чалгындаган менен монгол армиясы жөнүндө толук маалыматка ээ боло албайт болчу. Армиянын 3-чү, булардан кем эмес бөлүгү Европадан чыгып, азыркы Турциянын аймагы аркылуу өтүп, Мосул провинциясы тараптан келип, Багдадты түндүгүнөн камоого алмак. Ушундай кылып, монголдор Багдадты чыгышынан Хулагу, түштүгүнөн Кетбука, түндүгүнөн Европадан келген Байжу армиясы менен курчоого алмакчы болушту. Бул пландарды ишке ашырууда Багдадты курчоого алууга белгиленген убакытта жетип келүү үчүн Байжунун алдында бир нече тоскоолдуктар бар болчу. Биринчиден, монгол армиясы менен бир мезгилде Багдадка жетип келүү үчүн убакытты так белгилеп чыгуу керек эле. Байжунун аскерлери монгол аскерлеринин негизги бөлүктөрүнөн бөлөк башка шаардан келмек, жана да жолдо тоо таш, табигый тоскоолдуктар, дарыялар да бар эле. Ушул жерде көңүл бура турган нерсе, ал мезгилде азыркыдай жолго кетчү убакытты эсептеп, армия кандай ылдамдыкта жүрүшү керектигин көрсөтүп берчү машиналарда, спутниктик байланыштар да жок болчу. Бул чындыгында өтө татаал иш. Ошондой болгон мезгилде да монгол аскерлеринин буйрукту аткарууда өтө тактыгын, согуштук маневрларды жасоодо өтө жөндөмдүү жана ийкемдүүлүгүн көрсөтүп, убакытты так эсептеп, монгол армиясы Хулагу жана Кетбуканын бөлүктөрү менен бир мезгилде Багдадты 3 жактан курчоого алууга жетишти. Багдадтын жашоочуларын монгол аскерлеринин 3 жактан бир мезгилде курчоого алуусу таң калтырып коркутту. Аббасид халифатынын чалгынчылары монгол аскерлери Багдадка 50 чакырым жакын келгенде гана билишти. Европадан чыккан монгол аскерлеринин алдындагы экинчи тоскоолдукта өтө кооптуу болчу. Бул жөнүндөгү аңгемебиз да кейиштүү жана кайгылуу окуяларга жыктолгон. Бул армиянын Багдадка жетиши үчүн алар түрктөрдүн жери аркылуу 500 чакырым,
жана Ирактын түндүгү аркылуу Мосулдан Багдадка чейин дагы 500 чакырым жол жүрүштөрү керек болчу. Жыйынтыктап айтканда, мусулман жерлери аркылуу 1000 чакырым жүрүштөрү керек эле. Ошол жерлердин ээлери мусулмандар кайда эле? Ошол аймактагы ислам элдери кайда кетишкен? Менин урматтууларым, Мосулдун эмири Батруддин А'лулу монгол аскерлерине Мосул жерлеринен өтүп кетмекке жол бермек турсун. Ал өзү баш болуп, монгол аскерлерине алардын жолундагы эң чоң тоскоол болгон Эфрат дарыясынан бир да адамын жоготпой кечип өтүүсүнө жана Багдадтын кире беришине чейин эч кимге билдирбей жетип алуусуна жардам берген. Туркиянын аймагындагы селжуктардын башчылары Кылыч Арслан 4-чү, Кейкавус 2-нин, Мосулдун эмири Батруддин А'лулунун чыккынчылыктары бул мусулмандар үчүн өтө чоң кайгы болчу. Булардын баары монгол аскерлерине дарвазаларын ачып, жол көрсөтүшүп, жардам беришти. Монгол аскерлери 950 чакырым жолду мусулман жерлери аркылуу басып өтүпсө дагы, Аббасид халифаты бул жөнүндө эч нерсе билбейт эле. Шул нерсеге дагы бир кой жүгүртүп көрөлүчү. Ошондой эле Хамадандан чыгып Иран жергеси аркылуу 450 чакырым басып келген монгол аскерлери жөнүндө да Аббасид халифатынын чалгын кызматы эч нерсе билбеди. Ушул окуялардан Аббасид халифатынын аскер күчтөрү душманга каршылык кылууга өтө алсыз акыбалда экени көрүнүп турат. Ошентип, бардык даярдыктардан кийин Хулагу Багдадка өтө жакын 50 чакырым кирип барды. Эмне кылыш керек? Кандай болуш керек? Багдадта эмне болуп жатат? Буга чейинки окуялардын бардыгы Багдадтын сыртында болгон эле. Ал эми азыр Багдадтын ичиндеги абал менен таанышабыз. Багдад, менин урматтууларым, дүйнө тарыхындагы эң бышык чептердин бири болгон. Бул шаар 500 жылдан ашык Аббасид мамлекетинин борбору болуп турган. Элестетип көргүлө. Аббасид халифатынын борбору, мусулмандардын борбору, эң байыркы, бай тарыхка ээ болгон шаардын кулашы акылга сыйбай турган иш болчу. Ушундай шаар кантип кулайт? Же кулашы да мүмкүнбү? Дүйнөдөгү эң күчтүү коргонуусу бар, эң бышык чептери бар шаар болчу. Бирок ошол чептерде колуна курал алып, бул шаарды коргой турган эр жүрөк эркектери кайда эле? Ушул жерден Багдадтын ичинде бийлик кандай өкүм жүргүзгөнүнө кыскача токтолуп өтөлү. Ошол убакта мусулмандардын халифи Мустазим Биллах аттуу адам болчу. Ал такка хижраттын 640-жылы олтурган. Окуя болуп жаткан мезгилге чейин ал 16 жыл халиф болуп турган. Ал капыстан халиф болуп калган эмес. Анын атасы Мустансир Биллах дагы мусулмандардын падышасы болгон. Ошентип аны кичинесинен эле халиф болууга даярдашкан. Бирок ошого карабай, анда бийлик башына келүүчү адамда болчу сапаттар жок болчу. Мусулман болобу же башка болобу, падыша ага тиешелүү сапаттарга ээ болуш керек. Анда өз алдынча чечим чыгарууга чечкиндүүлүк жетишкен эмес. Ал согушууга буйрук бере алган эмес. Ал эле эмес, коргонууга да буйрук чыгара алган эмес. Анын жашоосунда бийик максаттарга умтулуу жок болчу. Ал өз жашоосун сарай ичиндеги тынчтыкта бейпил өмүр сүрүү менен өткөрүп келген болчу. Анын ишмердүүлүгү өзү жашаган Багдад шаары менен гана чектелчү. Андан башкасына кызыккан да эмес. Жада калса, Багдадтын айланасында да өз бийлигин жайылтууга дымагы жеткен эмес. Жок дегенде Багдадтын жанындагы шаарларга, Ирактын аймагындагы халифаттын курамындагы кагазда болсо да ага баш иш керек болгон шаарларда да бийлигин жүргүзө алган эмес болчу. Анын ислам күчтөрүн бириктирүүгө, адамдарды артынан ээрчитип кетүүгө, кошуна мусулмандар менен биригип жакшы мамиле түзүүгө жөндөмү жетишкен эмес. Анын армияны даярдоого жөндөмү болбогон үчүн ошол мезгилде Аббасид армиясы болуп көрбөгөндөй алсыз мүңкүрөгөн абалда болчу. Элестеткиле, Аббасид халифатынын армиясы болгону 10 000 адамды түзгөн. Армияны мындай мукураган абалга келиши алсыз бийликтин, акылсыз башкаруучунун, чабал саясаттын,
жана диний тармактында өтө начар ишинин натыйжалары болду. Бул адамдын өмүр баянын жазган китептер адамды таң калтырат. Мисалы, Ибн Касир Аллах андан ыраазы болсун өзүнүн Ал-Бидая ва Нихая китебинде мындай деп жазат. Бул адам Куранды көп окуучу, илимди сүйчү, сүннөттү карманып, алдыңкы 3 муундун жолун карманчу дейт. Биздин болсо буга каршы мындай дегибиз келет. Бул кандай жол болду экен? Сахаба табииндер Аллах жолунда күрөшпөдү беле? Алар ушуга чейинки бүт жерлерде төгүлгөн мусулмандардын канын кызганган эмеспи? Алардын убагында мусулмандар биримдикте болушкан. Чындыгында ушунун баары алардын жолу болчу. Ушунун баарында бул адам аларга окшобойт эле. Анан кантип бул адам алардын жолун жолдоп калат? Куранды көп окуган экен, түндөрдө ибадат менен өткөргөн болсо, садаканы көп берген экен. Анткен менен мусулмандардын жериндеги мусулмандардын кол тийбестиги кайда калды? Аллахтан ага аткарылуусу талап кылынган, манатка берилген шариаты кайда калды? Анан да ага 16 жыл үзгүлтүксүз мамлекетти башкарууга мүмкүнчүлүк берилди го. 16 жыл бул 1, 2 же 3 жыл эмес да. Бул 16 жыл мүмкүнчүлүк, урматтуу досум. Эгер мамлекеттин ишин жакшыртып, аны өнүктүрүүгө жөндөмүң, дареметиң жетпесе, анда башка илим-билимдүү, жөндөмдүү бирөөгө өткөрүп бериш керек да. Андай кылбасаң, сен Аллахтын алдында, сенин бийлигиңдеги ар бир мусулман үчүн, жана сен ар бир жардамга муктаж болуп турган мусулманга барып жардам бербей койгонуң үчүн сураласың. Урматтууларым, менде халифти жаман көрүп жаткан сезим жок. Халиф болсо, бир эле өзү эмес, бүткүл адамдары менен ошол тагдырга татыктуу болчу. Себеби ал адамдар ошондой халифке ыраазы болуп, басынып, кор болгон абалда бир эмес, 2 эмес, 16 жыл үзгүлтүксүз башкаруусунда болуп келишкен. Ушундай жагдайлардын баары топтолуп, чоң бир нерсе болуш керек эле. Биз болсо бул саптардын жалпы контексттен бөлүнүп турганын окуп алып, катуу таң калып жатабыз. Бирок биз ошол абалды изилдеп көрсөк, халифтин адамдык сапатынан көңүл бурсак, анан да армияга мүнөздөмө берсек, Багдадта жашаган адамдардын өзгөчөлүктөрүнө көңүл бурсак, ал убакта Багдадта 3 миллион адам жашаган. Дүйнөдөгү мусулмандар жана мусулман эместер жашаган шаарлардын эң чоңу болчу. 3 миллион адам. Бирок ушул 3 миллион адам манчыркаган, ошонусу менен ыкшоо тартып калган эле. Аларды өздөрүнүн диний милдеттери, ар-намыстары эч ойлондурбай калышкан болчу. Алар өз өмүрлөрүн басмырланса да, мүңкүрөп жокчулукта болсун, эптеп күн өткөрүшкө ыраазы болуп калышкан эле. Эми болсо, бул душман жеңе алгыс шаарды ичиндеги ошол мезгилде жашаган эркек сымал адамдары менен монгол татарлар кантип жеңип алгандыгы жөнүндө, анан да монголдордун мусулмандарды шылдыңдагандай кылып Багдадты курчоого алуусуна башка мусулмандар кандай жооп кайтаргандыгы жөнүндө окуянын кийинки сериясында сөз кылабыз, иншаллах. Кемчилдиксиз аруу Аллахтан анын жолдорун туура түшүнүүнү, бизди пайдалуу нерсеге үйрөтүүсүн жана үйрөткөн нерсесин бизге пайдалуу кылуусун сурайм. Мындайды бир гана ал кыла алат, жана ал баардык нерсенин эгеси. Силер менин айткандарымды эстегиле. Мен өз иштеримди Аллахка тапшырам. Чындыгында ал өз кулдарын көрүп турат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.